Өзүңөр кылбаган нерселерди адамдарга эмнеге айтып жатасыңар? Куран Саф сүрөсү 2-аят. Имам Абу Ханифанын бал жөнүндөгү белгилүү бир окуясы бар. Бир күнү бир аял имамга келип, уулунун дартын айтып даттаныптыр. Урматтуум, бул балага айтып коюңузчу, балды көп жегенди токтотсун. Эгер мынчалык көп жесе ооруп калып, бизди да кыйнап коюшу мүмкүн. Бизди укпайт, бирок сизди абдан сыйлайт. Сиз айтсаңыз балдын өлчөмүн көп жегенин токтотот чыгар, дейт. Анда имам Абу Ханифа 40 күндөн кийин келгиле дептир. Алар 40 күндөн кийин келишиптир. Имам Абу Ханифа балага карап, "Уулум, мындан кийин бал жебе, уктуңбу?" дептир. Бала болсо, "Макул устат" деген жоопту берип, чын эле андан кийин бал жегенин токтотот. Баланын апасы сүйүнүп, бирок бир нерсеге абдан таң калыптыр. Имам Абу Ханифага келип, "Урматтуум, ушунчалык таасирдүү сөз айтыптырсыз. Уулум бал жегенди токтотту. Бирок эмне себептен бизди 40 күн күттүрдүңүз?" деп сурайт. Биринчи келгениңерден мурунураак мен дагы бал жеген элем. Өзүм кылып жаткан нерсени кылба десем таасирдүү болмок эмес. Мен 40 күн бал жеген жокмун. Кийин балага бал жебе дедим. Себеби ушул гана болсо керек деген жоопту айтып, баланын энесин узаткан экен. Бул окуя башка адамдарга таасирдүү болуш үчүн, оболу өзүбүздү оңдошубуз керек экендигибизди түшүндүргөн. Өзүн оңдой албаган адам башка адамдарды эч качан оңдой албайт. Балаңды тарбиялоодон мурда өзүңдү тарбияла, анткени балаң сенден көргөндү кылат.